Адамдын өмүрү узарышына себеп болгон амалдардын бири бул биррил валидейн. Ата энени өтө жакшы сыйлоо. Ата энени сыйлоо биррил валидейн. Сохих хадистер келген туугандар. Ажайып. Ата эненин акысы боюнча Куранда келген аяттар да ажайып. Келген хадистер дагы аябай көп келген хадистер. Түрлүү түркүн жолдору менен келген. Адам ата энесин сыйлаган адамдын келечеги кандай кең болору, өмүрү кандай узун болору, ырыскысы кенен болору боюнча айтылгандар. Ла язиду фил умр илля бир валидейн. Адамдын өмүрүнүн узун болушуна ата энесинин себеп. Ата энесине болгон урмат сыйынын жакшылыгынын артынан өмүр узарат. Керек болсо башкада өмүрү узарбайт эгер ата энесинен сыйлабаса деген. Ата энени сыйлабай аларга ак болуп канча адамдар бактысыз болгон. Канча адамдар башына бале болгон, көзүнүн башына. Аллахтан кийинки эле акы ата эне. Мындай эң чоң себептердин бири. Адамдын өмүрү узак болушуна себептердин бири. Кимдин өмүрүн узак кылышын кааласа, ырыскысын кенен дагы кошуп беришин кааласа, ата энесин сыйласын деп келет хадистерде. Алымдар айтат, эч убакта адам ойлобосун дейт. Ата эненин кызматына, аларга болгон жакшылыгына, кылган жумуш аракетинин артынан убактым жок, жетпейт деген адам бул жаңылышат. Кимде ким ошондой убакыт бөлүп арнаса, жакшылык кылса, Аллах Таала мага андан да ашырып берет. Убактына да береке берет, жашоосуна да береке берет. Асарларда келет, ал жазау мин жинсил амал. Адам канчалык убакыт жаштыгын кетип, күчүн жумшайып ата энесине жакшылыгын кылса, ошондой жакшылыкты эки эселеп алат. Жашоосунда да алат, ал өзүнүн балдарынан да алат. Кандай жакшылык бар экен? Жөн эле кыскалап айтканда, 4 чоң жакшылык бар ата эне жүргөн. Муну баары аят хадистер менен тасталган. Адамдын өмүрү узун болот биринчиси. Ырыскысы кенен болот. Жана аннаса фил асар деген мунун маанилери. Жашоосу берекелүү болот. Ал жөндөн адамдарга да сүйкүмдүү болот ал адам. Адамдардын жүрөгүндө да орду, өзүнүн балдарынан дагы, туугандарынан дагы, келечектеги урпактарынан да жакшылыкта жүрөт деген сөз. Ал адам өтүп кетсе дагы мунун жакшылыгын улап кеткен балдары да болот. Эмнени кылсаң ошону көрөсүң дегендей. Дайыма жакшы сөз менен эскелип жүрөт. Жана урпактар жакшы болот дейт. Бул боюнча дагы асарлар, аяттар, хадистер кенен аябай. Ата энебизди көзү тирүүсүндө колубуздан келген жакшылыктар жасайлы. Ар бир намазда дуа кылганды унутпайлы. Дуа кылганында жалпы дуада да унутпайлы. Ал эми айрымдар сурашы мүмкүн, мен ата энем жок, өтүп кеткен дегендер болсо, ата энеңиздин бир туугандары бар, аларды сыйлаңыз, анын достору бар, аны сыйлаңыз. Жана артынан дуаны унутпаңыз. Кээ бир алымдар айтат, досторун сыйлоодо эмне хикмат бар десе, досторун дагы сыйлоо менен ата энеге дуа барып турат. Ал баласын көргөндө досун эстейт, ага дуа кылат, жакшылык кылса дагы ошолнун жакшылыгынын тарбиясынын артынан мени келип атасын сыйлаган адам досун да сыйлап эстеп турбайбы деп дагы дуа кылат дейт. Дуанын үстүнө дуа кошуло берет.